депутатка коем деген такыр коюмда жок болчу. Чакырык менен барып калдым. Элге бир жардамым тиер, дагы мындан да кеңирирээк деген максатта аттандым. Анан Кудайыма шүгүр, ошо элимдин колдоосу менен, шайлоочуларымдын колдоосу менен утушка ээ болуп, азыркы учурда депутаттык милдетимди аткарып атам. Шаардык кеңеште деле аябай атаандаштык жогору болду десем жаңылышпайм. Себеби мен өзүм атаандаштарымды көрүп туруп, өзүм дагы неме болдум да, мындай корку сезими пайда болду. Мен ушу эми ал жерде завуч бар, ал жерде элге алынган врач бар, иши кылса мындай элге таанымал адам көп болду да. Анан мен китепканада эле иштесем, анан мен кандай өтөт болдум экен деп ушундай ойлодум. Үйдө кээде жетишпей калганда менин ордумду балдарым жазап коюшат. Үйдө ас эле учур болуп калат, себеби деген эртең менен 9-да жумушка кетсең, ошону менен 6-да келесиң, келип эле кечки тамагыңды ырастап, тамагыңды берип, анан касан аягыңды жууп жаткан чакта эле уже ас эле убакыт өтөт, анан менен жатып каласың деле, кайра эртең менен балдарга завтрак берип, өзүбүз тамактанып алып эле жумушка. Жаңы депутат болгондо балдарым үйдө күтүп атты. Мен өзүм теге участокто болдум, жолдошум экөөбүзчү. Анан жолдошум машина менен күтүп турду. Анан эле эме чалды да, өзүм бир кысыктай болуп кеттим, мындай же сүйүнгөнүм билинбейт, же неме кылганым билинбейтчи. Анан бул жанымда болчу да, бул короодо болчу китепканан. Анан мен чуркап чыгып неме дедим. Нурлан тиги мени чакырып атат штабка депчи, өттүң деп атат дедим да. Десем эле чын элеби деди. Анан чакырып атат, болсоң деп эле муну айдат бардым да. Анан бул деле бир мындай башкача акыбалда болду, бирок эме сүйүнүч болсо керек, кантип болбосун. Бул дедим сүйүнүч болот эле. Жакшы эле болду. Каалап келебиз айттык, өтчүмөн деп. Балдарым да сүйүлдү. Жоопкерчиликти мама эмне дейт, атама сөз тийбесем деген сыяктуу болот. Өзүңдү кармайсың да. Айымдар жоопкерчиликтүү болгондуктан бизге көптөгөн жоопкерчиликтүү иштерди бизге тапшырат. Себеби айымдар ошол берилген тапшырманы өз учурунда жана так даана аткарганга аракет кылабыз. Жана аткарып да келебиз. Бул айымдарга карата көптөгөн стереотиптер бар. Мисалы, аялдын орду үйдө деген көп сөздөр айтылат, бирок аны учурда ошо өзүңдүн ишиң менен көргөзүп туруп жеңсең болот.